Эфирде жаңылыктардын кечки чыгарылышы, студияда Айдай Ташыбекова. Саламатсыздарбы? Орозбеков Адилет Орозбекович Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп тайындалды. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Адилет Орозбеков 1978 жылы туулган. Ал Кыргызстан эл аралык университетин дипломатия жана эл аралык укук адистиги боюнча аяктаган. Кийин Россия Федерациясынын федералдык коопсуздук кызматынын академиясында билим алган. Кыргыз, орус жана англис тилдерин билет. Мамлекеттик жарандык кызматтын 1-класстагы кеңешчиси класстык ченине жана полковник аскердик намына ээ. Эмгек жолун 2001 жылы улуттук коопсуздук органдарында ыйгарым укуктуу ыкчам кызматкер болуп баштаган. 2017 жылга чейин коопсуздук тармагында ар кандай, анын ичинде жетекчилик кызматтарды аркалаган. 12-13 февралда Казакстандын тышкы иштер министри Ермек Көшербаев Кыргызстанга расмий сапар менен келет. Тышкы иштер министрлигинен билдиришкендей, сапардын алкагында тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев менен сүйлөшүүлөр, ошондой эле өлкө жетекчилиги менен жолугушуу пландалган. Кыргызстандын тышкы иштер министринин башчысы Жээнбек Кулубаев менен болгон жолугушууда тараптар саясий, соода-экономикалык, транспорт, логистикалык, суу, энергетикалык жана маданий-гуманитардык тармактардагы эки тараптуу кызматташтыктын учурдагы абалын жана келечегин талкуулашат. Мындан тышкары министрлер эки мамлекеттин башчылары тарабынан жетишилген макулдашуулардын аткарылышынын жүрүшүн, 2026 жылга карата жолугушуулар менен сапарлардын графигин, ошондой эле аймактык жана эл аралык уюмдардын алкагындагы өз ара аракеттенүүнү карап чыгышат. Каракол шаарынын Пристань Пржевальск шаар тибиндеги поселкасында жашыруун жай аныкталды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Кароо жүргүзүүнүн жүрүшүндө төмөнкүлөр алынды. 1 даана кесилген мылтык, 1 даана ПМ үлгүсүндөгү согуштук тапанча, 1 даана колго жасалган револьвер, 1 даана травматикалык, ошондой эле аларга тиешелүү ок-дарылар жана ички иштер органдарынын кызматкерлеринин формасы. Оперативдүү маалыматтар боюнча аталган жашыруун жай мурда мыйзамсыз иш-аракеттерге ок атуучу курал колдонгон Камчы Асанбектин жоюлган уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрүнө таандык болгон. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат жана тиешелүү экспертизалар дайындалды. Ысык Көл облусу толугу менен тамчылатып сугаруу ыкмасына өткөрүлөт. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Бакыт Төрөбаев жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Кабарчыбыз Айзат Анарбекова тамчылатып сугаруу ыкмасынын артыкчылыктары тууралуу материал даярдады. Жалпы Ысык Көл областы дыйканчылыкты тамчылатып сугаруу системасын өтүш керек. Толугу менен. Ошондо биздин Ысык Көлүбүзгө дагы жалпы сунун көлөмү да көбүрөөк барат да. Анткени биз БДР, БСР кура берсек, дыйканчылык ала берсек сунун бардыгын, анда Ысык Көлгө суу барбай калат. Министрдин айтымында дыйкандар сууну көп пайдаланса көлгө суу жетпей калуу коркунучу бар. Ал эми сууну үнүмдүү пайдалануунун эң эффективдүү жолу тамчылатып сугаруу. Бул ыкманын негизги артыкчылыгы сууну түздөн-түз өсүмдүктөрдүн тамыр зонасына жеткирип, кыйла үнөмдөөгө мүмкүндүк берет. Ошондой эле салыштырмалуу азыраак эмгекти талап кылып, чыгымдарды азайтууга жана жумушчу күчүн кыскартууга алып келет. Мындай оюн дыйкан Керезбек Исаев дагы билдирди. Суу экономия болот. Абдан экономия биринчиден. Экинчиден көчөттөрдү сугарганда точный полив болуп калат экен да. Суу жөн эле кетпей талаага. Ар бир түптүн түбүнө суу түшөт да. Ошол жагы аябай ыңгайлуу экен. Тамчылатып сугарууда мындай арык менен сугарганда суу көп кетмек. Бир 3 киши жүрмөк сугарып. Тамчылатып сугарда бир эле киши ошонун баарын тейлеп коет. Сугарып, крандарды эле ачат, болду, ар бир сол өз убактысы менен сугарылып турат да. 1 гектар клубника, 5 гектар карагат отургузганбыз. Талаабыздын баары сууну бурит этип чыгарып, капельное орошение кылганбыз да. Талаанын баары полный капельное орошение, тамчылатып сугаруу. Ошо менен мына уже 5 жыл болду, алек болуп жүрөбүз. Дыйканчылык менен. Дуандагы суга бай деп эсептелген Ак Суу районунда 45 миңден ашык айдоо аянты бар. Анын 36 миң гектары суу баскан аянттар. Учурдагы сууну үнөмдөө талабына жараша район боюнча жамгырлатып, тамчылатып сугаруу ыкмасы дыйкандарга сунушталууда. Суу мезгилинде көлдү дагы суу менен толтуруу бул бүгүнкү күндүн талабы.
Былтыркы жылы 360 гектар жер жамгырлатып сугарылды. Тамчылатып сугарууда болсо 86 гектар жер тамчылатып сугарылды. Быйыл дагы планда бар bir 120 гектар жерди дагы ошондой тамчылатып сугаруу колго алынууда. Тамчылатып сугаруу жабдууларын алуу үчүн 2% жеңилдетилген насыя берүү чечими дыйкандар үчүн көктөн издегени жерден табылгандай эле болду. Ал эми 2% насыя берүү банктар аркылуу 1 ай аралыгында ишке ашарын Бакыт Төрөбаев айткан. Жаз келери менен жеңилдетилген насыя алып, тамчылатып, жамгылатып сугаруу менен жер иштетүүнү каалагандар жүздөп саналат. Бул аракеттер сугат суусун үнөмдөп, ысык-көлдү сактап калуунун маанилүү кадамдары экендиги талашсыз. Айзат Анарбекова, Нуржан Орманбетов, Батыр Абиев, Ысык-көл жаңылыктары. Тоң районунда бүгүн Тоң чилдеси деп аталган этно-фестиваль өтүүдө. Райондун туризм тармагын жандандыруу максатында иш-чара быйыл 2-чи рет уюштурулууда. Фестиваль бир катар улуттук оюндар, каада салт жөрөлгөлөрү менен коштолду. Тоңдун тоолуу аймагында өткөн фестивалдын жүрүшүнөн Жанара Сагындыкова баяндайт. Мал күндүктү Тоң жергеси этно туризмди өнүктүрүү багытында бир катар алгылыктуу иштерди жүргүзүп жатат. Белгилей кетсек, Шатылы Боз үй шаарчасында быйыл 2-чи рет кыш чилдеси фестивали өтүүдө. Аталган фестивалдын негизги максаты туризмди жандандырууга багытталган. Мында салбурун улуттук оюндар, ошондой эле топоз жарыш, ага улай кол өнөрчүлөрдүн дагы көргөзмөсү өтүүдө. Фестиваль кыргыз мурасы деген теманын алкагында көчмөн кыргыздын кыз узатуу салтын көрсөтүү менен башталды. Ызгарды сук, чилде түшүнүгүн чечмелеп көрсөтүп берүү меймандардын бүйүрүн кызыкты. Район акими аймактын туристтик потенциалын жогорулатууда мындай иш-чараларды уюштуруу маанилүү дейт. Бул фестивалдын максаты, негизги максаты кыргыздын улуттук каада салттын, үрп-адатын, кол өнөрчүлүгүн кийинки улуумундан кийинки муунга өткөрүү максатында уюштурулган фестиваль. Анан ушул фестивалга биз райондук мамлекеттик администрация туризм багытындагы өкүлдөр менен биргелешип, биз ушул кыргыздын каада салты болгон баардыгы кыргыздын кийим, улуттук кийимдери менен келгенине талап кылганбыз. Тондардан бери куш салып тайган агытуу өнөрүн аздектеген салбурунда уюштурулду. Куш салуу жөрөлгөлөрү аркылуу улуттук баалуулуктарды сактоого салбурунчулар тобу да өз салымын кошуп келишет. Элдин маанайы жана туристтик ар кандай мекеме, ишканалар, компаниялар келишип дээрлик бардык магазин ачып чагылдырып берип атат болуш керек. Бүгүн ушул Тоң чилдеси фестивалында, майрамында, алкагында биз дагы ушу салбурунду көрсөтөбүз деп өзүбүздүн командабыз менен келдик. Көпчүлүгү бул жерге шырдак, илгерки этно кийимдер менен чыктык. Дагы кандай десем, шырдактын түрлөрү келди. Колдо унутулуп бараткан буюмдарды жашоону алып чыгуу менен келдик. Көпчүлүгү ошо каада салт, адеп ахлак алып чыгып жаштарга, кийинки муундарга үлгү болуш үчүн, ошолорго үлгүлүү нерселерибизди көрсөтүш үчүн ушу баарыбыз ушул фестивалга катышып отурабыз. Фестивалдын алкагында чилде жөрөлгөсү, от жагуу, салбурун шоусу, фольклордук концерт жана бүркүт салып аңчылык маданияты даңазаланды. Чет элдик туристтер көчмөн кыргыз элинин баскан жолу менен маданиятына кызыгышууда. Здесь невероятно красивый вид на Ысык-көл. Бүгүн биз Шатылы деп аталган Боз үй шаарчасындагы кышкы чилде фестивалын көрүүгө келдик. Бул кооз аймакта эс алууга ыңгайлуу мүмкүнчүлүктөр бар экен. Бул долбоордун аталышы эле Жаратман айыл деп аталат экен. Биз мында чет элдик эс алуучулар үчүн туристтик каттам түзүүнү максат кылып жатабыз. Анын алкагында бул жерге көптөгөн туристтердин келиши күтүлөт. Мен кыргыздын маданиятын, салтын үйрөнүп, изилдөөгө кызыгуум артууда. Кыш чилдеси этно фестивалдын негизги максаты уюткулуу кыргыз кол өнөрчүлүгүн аздектөө, ошондой эле улуттук салбурун оюндарын даңазалоого багытталган. Бул өзүңүздөр көргөндөй дал ушул Шатылы Боз үй шаарчасынын кышкы көрүнүшү. Мында жайында дагы ак өргөлөр көтөрүлүп, мында келген туристтердин дагы саны арбын болууда. Аталган фестиваль эми алдыда дагы өткөрүлүп турары дагы мерчемделүүдө. Жанара Сагындыкова, Данияр Акунов, Мадина Бакирова, Тоң району.
Унаа жарыгы жана фаралар унаанын коопсуздугунун маанилүү компоненттери болуп саналат. Алар түнкү жана жагымсыз аба ырайынын шарттарында айдоочунун маалымдуулугуна олуттуу таасирин тийгизет. Бул системаларды туура тестирлөө, алардын ченемдик стандарттарга жана аткаруу күтүүлөрүнө жооп беришин камсыз кылуу үчүн маанилүү. Автоунааларды авариялык абалга алып келген себептердин бири бул унаалардын фаранын ичинде коюлган LED лампа түрлөрүнүн коюлушу болууда. Анткени анын кесепетинен каршы тилкеде келе жаткан унаалар жолду көрбөй калууда. Мамлекеттик органдар муну катуу тескеп койдургандарды иретке келтирбесе, көптөгөн адамдардын өмүрүнүн кыйылышына себеп болууда. Бул боюнча бизге кабарчыбыз Талгат Токтомушев байланышта. Саламатсызбы, айтсаңыз, айдоочулардын LED фараларды орнотуп алууга тыюу салынабы? Аларды көбүнесе кимдер орнотуп алышат? Саламатсызбы, кесиптеш. Негизи автоунаалардын стандартка жооп бербеген жана заводдон каралбаган LED фараларды өз алдынча орноштуруп алгандары бүгүнкү күндө чыныгы көйгөйгө айланып жатат. Мындай жарык жабдыктары түнкү убакытта жана караңгы шартта жол кыймылынын коопсуздугуна терс таасирин тийгизет. Анын айынан чындыгында сиз айтып кеткендей эле көптөгөн кырсыктар катталып, айрым учурларда адамдын өмүрү менен дагы коштолууда. Эң негизгиси бул LED фараларды баягы эски маркадагы унаалар баягы орноттуруп алышат экен дагы, каршылаш келаткан унааларга көрүүсүн начарлатып, мындан ушул кырсыктар жаралып жатат. Биз дагы атайын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча кызматкерден кыскача маалымат алганбыз. Бирге көрсөк. Бул LED фаранын бирден бир коюу максаты бул ар бир айдоочу эле билет, эски автоунаалардын азат учурда жарыгы аябай эле төмөн. Ошол себептен кошумча коюп алышат муну. Эч кандай, мисалы үчүн фараны жарык берүүсүн, фарасын эч кандай настройкалатпай туруп эле, ана бул лампочкада отуруп калды эле, анан атайын Кытайдан келген кымбат жарык берүүлөрдү коюп алып атат да, айдоочулар ушуну түшүнбөй эле ошол жарык берген LED фаралар жол кырсыгына бирден бир себеп болуп калып атканда, эгерде ошол айдоочулар өзүнүн атайын адистери бар, фарасын жарык берүүсүн оңдоп жаткан учурда өз настройкасында койдурса, өз эрежеси менен жарык берүүсүн койсо, бул жол кырсыгы болбойт деп биз ишенебиз. Ал эми ошол LED жарыктарды орнотууда жоопкерчилик кимде? Туура айтасыз, кесиптеш. Негизи өлкөбүздөгү баягы азыркы тапта жаңы, ошол эле учурда эски маркадагы унаалар азыр бирдей болуп да көп болуп турат да. Ал кезде баягы жаңыбы, эскиби баардык унаалардын жарык берүүчү жабдыгы 225 000 канделден ашпашы керек экен. Бул мыйзамда каралган. Эгерде ошол ченемден аша турган болсо, аларга атайын айып пул салынып, айып короого токтотулат да. Бул жерден эң негизгиси ар бир эле айдоочу өзү жарандык жоопкерчиликти сезип, ошол унаасынын бардык жарыктарын көзөмөлгө алып, эгерде баягы жарык берүүчү лампаларды кое турган болсо, сөзсүз түрдө атайын сервистик борборлорго кайрылып, мыйзамдуу стандартка жооп берген фараларды койсо эле, ушундай маселелер толугу менен чечилмек. Бизде кыскача маалымат ушундай. Рахмат. Облус аймагында мектеп окуучулар арасындагы предметтик сабактар боюнча олимпиадалар өтүп жатат. Балыкчы шаары боюнча 13 мектепте билим алган 10.358 окуучунун ичинен тандалып алынган 241 мыкты окуучу олимпиадага катышууда. Алар жалпы 12 предмет боюнча өз билим деңгээлин сынап, интеллектуалдык күч сынашты. Ар бир мектептен иргелип чыккан окуучулар мыктылыгын далилдөөгө аракет кылышып, олимпиаданын жыйынтыгында алдыңкы орундарды ээлеген окуучулар республикалык деңгээлдеги мелдешке жолдомо алып, шаар намысын коргоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Тоң районунда диний экстремизмдин жана радикалдык агымдардын алдын алуу багытында маанилүү жыйын өттү. Борбордук мечитте уюштурулган иш-чарага медресе окуучулары, имамдар, укук коргоо органдарынын өкүлдөрү, райондук администрация жана мекеме жетекчилери катышып, диний ынтымак жана коомдук коопсуздук маселелерин талкуулашты. Кабарчыбыз Нуржан Дөөткулованын сюжетинен кенен тааныша аласыздар. Тоң районунун борбордук мечитинде диний экстремизмге каршы күрөшүү жана коомдогу ынтымакты бекемдөө максатында кеңири жыйын өткөрүлдү. Жыйынга медресе окуучулары, район аймагындагы имамдар, милиция кызматкерлери, райондук мамлекеттик администрациясынын өкүлдөрү жана ар кыл мекемелердин жетекчилери катышты.
Иш-чаранын жүрүшүндө катышуучулар коом ичинде диний кастыкты козутпоонун, ар кандай агымдар боюнча бири-бирин басмырлабоонун жана сабырдуулук менен түшүнүшүүнүн маанисине өзгөчө токтолушту. Бардыгыбыздын жүргүзгөн биргеликте жүргүзүлүп жаткан иш-чараларыбыз бар бүгүнкү күндө. Мамлекеттик диний саясат бар. Ошо диний саясаттын жүргүзүлүшүндө болсо мамлекеттин койгон талабы бар. Ошо мамлекеттин тынчтыгы биримдиги үчүн салттуу исламды кармаңдар. Салттуу ислам дегенде максат ошо ахлы сүннет вал жамаат. Матуриди ишеними, ханафи мазхаб карманышы жана окутулган окууларыбыз 5-10 бөлүмдүн көзөмөлдөп кароолору, УКМКнын дагы бардыгынын талаптары ушул окуунун негизинде келсин. Бул ошо 7 атабыздан бери ишенген, пайгамбарыбыз ишенген бүтүн кара барам мусулман ааламы бүгүнкү күндөгү 95-99% ишенген туура ишенимдеги жол. Ошол жолдо бүгүнкү окутууларыбыз, медреселердеги окутууларыбыз, мечиттердеги баяндарыбыз, ошо мечитте кызмат кылган имамдарыбыз бардыгы ушул жолдогу ушул ишенимдеги адамдар иншалла. Дин тынчтыктын, адеп ахлактын жана биримдиктин булагы экендиги белгиленип, аны туура эмес багытта колдонууга жол бербөө ар бир жаран үчүн жоопкерчилик экени айтылды. Жыйында белгиленгендей, учурда Тоң районунда диний абал туруктуу, экстремисттик же мыйзамсыз диний агымдар боюнча катталган фактылар жок. Бул жергиликтүү бийлик, укук коргоо органдары жана диний өкүлдөрдүн биргелешкен ишинин жыйынтыгы катары бааланды. Бүгүнкү күндө район аймагындагы ушу диний экстремизмге жана терроризмге каршы аракеттенүү багытында ушундай атайын жаштарыбызга райондук катибият менен биргеликте ар дайым ушундай түшүндүрүү иш-чараларын жүргүзүп турабыз. Андан сырткары бизде каттоодо турган диний экстремисттик уюмдун мүчөлөрү бүгүнкү күндө бардыгы тең толугу менен ушундай экстремисттик уюмдун мүчөлүгүнөн кайтышты. Буга УКМК райондук катибият ушу диний экстремизмге каршы аракеттенүү кызматы ушу милиция тарабынан бардык укук коргоо органдарынын күч аракети салымы бар. Андыктан азыркы тапта биздин район аймагында диний кырдаал туруктуу деп айтсак болот. Бүгүнкү күндө Тоң району боюнча 39 мечит иш алып барып, анда 41 имам эмгектенүүдө. Алар ар жума сайын жума баяндарында туура эмес диний агымдардын зыяндуулугу, экстремизмдин жана зордук зомбулуктун кесепеттери, ошондой эле үй бүлөлүк ынтымак жана коомдогу тынчтык тууралуу түшүндүрүү иштерин үзгүлтүксүз жүргүзүп келишет. Мындай жолугушуулар жаштардын аң сезимин туура багытка бурууда, коомдогу сабырдуулукту сактоодо жана диний чөйрөдөгү туруктуулукту камсыздоодо маанилүү кадам болуп саналат. Нуржан Дөткулова, Данияр Акунов, Мадина Абакирова, Ысык көл жаңылыктары үчүн Тоң районунан. Ак Суу районунун Сарыгамыш айылында республикалык деңгээлдеги лыжа жарышы боюнча масштабтуу мелдеш өттү. Кыргызстандын бардык аймактарынан келген спортчулар хоккей, тоо лыжа жана лыжа жарыш боюнча күч сынашты. Жаштарды спортко тартуу, дени сак жашоону жайылтуу Кыргызстандын тоолуу аймактарын дүйнөлүк кышкы спорт жана туризм картасына чыгаруу максатында ишке ашты. Республикалык масштабдагы лыжа жарышы боюнча мелдеш. Бул иш-чарага Кыргызстандын бардык аймактарынан келген спортчулар катышып, өлкөдөгү кышкы спорттун өнүгүшүнө чоң салым кошууда. Ысык көл облусунда негизи эле өлкө аймагында бүгүнкү күндө кышкы спорт аябай күч алып жатат, тагыраагы лыжа спорту. Ага карай бүгүн Ак Суу районунун Сарыгамыш айылында дагы лыжа боюнча атайын жарыш өтүп жатат. Буга өлкө аймагынан жалпы 200гө жакын спортчу келип катышып, оюн кызуу жүрүүдө. Дагы да аба ырайы дагы жакшы, элдин маанайы дагы сонун. Мелдешке ар бир облустан балдар өспүрүмдөр спорт мектептеринин мыкты окуучулары күч сынашты. Спортчулар алдын ала өз региондорунда чемпион болуп, ушул республикалык деңгээлге жеткен. 2 километр 300 метр болгон аралыкта жарышууда. Бул дагы оңой эмес. Ордулы болгон жок, просто бирок кичине высота болуп, пульс бат көтөрүп, кичине кыйыныраак болуп калды. Бул ошол Ысык көл облусу демилге көтөрүп республика боюнча өткөрүп атабыз. Хоккейди Нарынга барып өткөрүп келдик. Ошол Нарында бизде баягы заманбап муз аянтчасы жок болгондуктан Нарында ошол жерден сүйлөшүп муз аянтчасын алып ошол жерге өткөрүп келдик. Тоо лыжа боюнча биздин тоо лыжа базасында өтүп атат. Лыжа жарышы боюнча ушу Сарыгамыш айылынын аянтчасында өтүп атат. Кышкы спорттук мелдештерге коюлган баш байге абдан жогору 1 800 000 сом. Мелдеш лыжа жарышы менен катар хоккей жана тоо лыжа түрлөрүн да камтып, комплекстүү кышкы спорттук фестивалга айланды.
Бул кышкы спортту өнүктүрүүгө биздин мамлекет тарабынан, мамлекеттик агенттик тарабынан уюштурулуп өткөрүлүп жатат. Жана акча каражаттары дагы балдарга мотивация, шыктандыруу берүү максатында акчалай да каражаттары бар. Нарын областында жалпысынан кышкы спорт жакшы деңгээлге чыгып калды. Бардык баягы мурун булардын экипировкалары кымбат болот. Ошондойго акча каражаты жетчү эмес. Азыр болсо Кудайга шүгүр. Бул сыяктуу иш-чаралар жаш муунду спортко тартууда, дене сак жашоого үндөөдө маанилүү роль ойнойт. Ошол эле учурда Кыргызстандын тоолуу аймактарындагы кышкы спортту өнүктүрүү менен өлкөнү дүйнөлүк туристтик картага чыгарууга да зор салым кошот. Саргамыштагы мелдеш мына ушундай максаттарды ишке ашыруунун жаркын үлгүсү болду. Талгат Токтомушев, Баатыр Абиев, Атайныс көл жаңылыктарына. Ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирде амандашканча саламатта болуңуздар.